Бишкек шаарынын жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоору боюнча магистралдык жылуулук тармагын куруу 2017-жылы башталган бир нече фаза менен аткарылып жаткан жумуштун бир бөлүгү 7-апрель көчөсүндө аяктоо алдында турат. Узундугу 1000 метрде, аралыктагы диаметри 700 мм болгон эски 2 куурдун ордуна жоондугу 900 мм 3 куур коюлду. Жаңылоо иштерине заманбап курулуш материалдары колдонулган. Увеличена пропускная способность трубопроводов. Ысык суу өткөн куурларды жаңы технологиялар менен жабдып, жылуулап жатабыз. Мурдага караганда өткөрүмдүүлүгү жогорулады. Бул абонентти ишенимдүү камсыздоого алып келет. Жыл өткөн сайын шаар өсүп, көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Алардын баарын жылытууга чоң ресурс талап кылынат. Эски куурлар иштөө мөөнөтү 25 жыл экенине карабай 15 жылдай ашык колдонулган. Эми биздин кызматтын түйшүгү бир топ жеңилдеди десем болот. Дүйнөлүк банк каржылаган долбоор 3 багытта ишке ашууда. Жеке жылытуучу пункттардын 200дөн ашыгы жаңы коюлуп, 2000ге жакыны ремонттон өткөн. Турак жайга тараган жылуулукту тегиз бөлүштүрчү жабдуу орнотулуп, 2200 акылдуу эсептегич коюлган. Үчүнчү болуп чыгыш магистралдык жылытуу тармагында 2326 метр куурду алмаштыруу каралган. Анын 980 метр аралыгы быйыл колдонууга берилет. Жумушчулар күн жылууда үлгүрөлү деп тынымсыз иш үстүндө. Мы сейчас делаем, получается, сброс воды. Жумуштун бир тобун арбыттык. Азыр авария болсо оңдоо учурунда сууну төгүп салуу үчүн жабдууну коюп жатабыз. Баары бүткөндөн кийин жылуулай баштайбыз. Жаңы куурлардын сапаты жакшы. Ширетип жатканда эле темирдин бышыктыгы билинет. Буюрса бекем болот. Жаңы жабдуулар мурда көйгөй жараткан аймактарда коюлууда. Айрым жерлерде жер алдындагы куурлар жарым кылымдан ашык колдонулган. Алар суук түшкөн сайын бузулуп, учурунда мекеменин кызматкерлерине бир топ түйшүк жаратып келген. Трубалар жаткан жерде радиозаводская перемычка деп койчук. 700дүк трубалар жатчу. Жылына 6-7 повреждение устранять этчү. Давлениясы азайып калчу, көлөмү өзүнүн режиминде туруп иштебегендей да. Бирок ал бир сутканын ичинде ошонун баары жасалчу да. Азыркы учурда жакшы, 900 келип балдардын баары кубанып атат. Буюрса жакшы болуп казбай калабыз деп. Бишкек жылуулук тармактары ишканасы жеке сектор менен бирге 3,5 миңден ашык турак жайды жылуулук менен камсыздап, абоненттин саны 133 миңден ашат. Бүгүнкү күндө ишкананын карамагында 474,1 чакырымдан ашык түтүк жана 20 насостук станция бар. Быйыл бюджеттен 120 миллион сомго жакын каражат бөлүнүп, 114,8 миллион сомуна оңдоо иштери жүргүзүлдү. Анын ичинде жылуулук механикалык жабдууларды оңдоо иштери 107,6 миллион сомго аткарылды. Уланбек Тиханбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.